Мен макул эмесмин кыймылы Адахан Мадумаровдун эле эмес, жалпы мыйзамсыздыктарга каршы элдин пикирин бириктирди. Учурда 5-президент келсе да Кыргызстан өнүкпөй эле бийлиги чабал, экономикасы өксүк өлкө болуп жатканы жалпыга маалым. 30 жылга жакын убакыттан бери Кыргызды куураткан баардык бийликке былк этпей, ляппай деп келген азыркы бийлик Мадумаровдун көтөргөн демилгесин жамандап токтото албай убара. Ал эми бул кыймыл эл арасында колго алынып, Мадумаровду Баткен, Жалал-Абад, Нарын облустарындагы бүтпөгөн көйгөй кең байлыктар маселесинде макул эмес болуп чакырып, бийликтен элди колдогон бир адам жок болгондугу үчүн Мадумаровго ишеним артып, жок дегенде туура жолду билип алуу үчүн ошол жердеги укугу кордолгон элдин көйгөйүн маалымат булактары аркылуу жалпы журтка жеткирип, Мадумаровдун таасири менен келечекте сактап калууну үмүт эткен эл убакыт өткөн сайын мен макул эмесмин кыймылынын негизи колдоочуларына айланышууда. Мына ушундай мыйзамдуу жол менен Мадумаров кыргыз элинин укугун коргоп, элдин маселесин чечүүнүн жолун айтып келет. Ал эми бул кыймыл 1 жылдан бери Орусия, Казакстан, Түркия жана башка мамлекетке тараган мекендештердин колдоосуна алынып, 200 миңден ашуун кол топтолду. Буга мисал Садыр Жапаровдун мыйзамсыз камакта жаткандыгына макул эмес жарандар да кошулуп колдоо көрсөткөндүгүн айтсак болот. Ал эми жалпы мыйзамсыздыктарга макул эместер дагы да кол топтоп, кайдыгер эмес жарандардын катарына кошулабыз десе, төмөнкү телефон номерлерине байланышууга болот.